кадыр калың эмес, камчы калыңдар кайра келет деген баланы кандай рахмат айта турам да. Силер каккан казыктай болуп турганыңар үчүн кемпирабад сакталып калды. Ачыгын айтыш керек, камчы ачып алдырып койду. Анткени Ташкент протоколу тыйсы кылып прокол болду. Проколу прикол болду. Башка маалымат каражаттан калп айтасың да кече куанып да чыкты го. Уюштурган болсо анда Матраев ханым Мадумаровго бара келди деп мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Пофигист болгончо популист болгон артык да. Кеш келтиришибиз керек. Чомпонаттага деле ушундай кылып туруп сойкуканы ачып коёк, кыргыз эркектери кирбейт деп. Түпкө нашаканы ачып коёк, кыргыздар чекпейт деп. Бул өрмөк беле. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз политик берүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Момбеков Рыскелди Чынбекович. Рыскелди Чынбекович, саламатсызбы? Саламат. Соңку убактарда болуп аткан мынакей өлкөдөгү окуялар бир коомдо бир өтө талкуу жаратып атат да. Маселен, ошол эле чек ара маселеси, мына кечээ күнү эле ошол Кемпирабад суу сактагычына Камчыбек Ташиевдин барып сүйлөгөнү, анын баягы элге кайрылуусу дагы бир топ социалдык тармактарда коомчулукта кызуу талкуу жаратып атат да. Ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак. Мындайда чек ара маселесинен бийликтин чегингени бул кемчилик кетиргени же болбосо бул жергиликтүү элдин жеңиши катары сыпатташыбыз керек. Кандай болгон күндө дагы Кемпирабаддагы акыркы окуялар бул чек ара маселесинде өкмөт чечкинсиз кадамдарга барганы, эл менен эсептешпей барганы эң негизги себеп болду. Эл өзүнүн талабын биринчи жолу аткара алды, же болбосо жана баш мыйзамда жазылбады эле. Бийликтин башында эл турат дегенди биринчи жолу далилдеди. Эгерде Кара суунун карапайым эли кайратынан кайтпай, каккан казыктай болуп турбаганда, өзгөндүн эли өзгөчө эл экенин, өзгөндүн жери өлкөнүн жери экенин өздөрү далилдебегенде маселе башкача чечилмек. Дегеним, эгерде ошол жана жумуш топ өкмөттүк комиссия Камчыбек Кыдыршаев жетектеген бул маселени ачыктабай туруп эле Жогорку Кеңешке алып киргенде, ал комитетте жабык эшик артында каралмак, палатада да балким жабык эшик артында каралмактагы биздин депутаттар 6-чакырыш алеки заматта жана баш мыйзам кумарканалар жөнүндө мыйзамды кабыл алгандай эле кылып туруп кабыл алып берип коймок болчу. Мен учурдан пайдаланып ошо Кара суунун кайратынан кайтпаган карапайым элине рахмат айта турам да. Силер каккан казыктай болуп турганыңар үчүн Кемпирабад сакталып калды. Өзгөндүн элине өзүмдүн атыман ыраазычылык айта турам. Силер өлкөнүн жерин, өлкөнүн келечегин бөлкөнүн келечегинен айырмалап, өзгөндүн жери эмес, өлкөнүн жери экенин өзүңөр далилдебегенде мыйзамды алып өткөрмөк дагы чек ара маселеси чечилип калмак болчу. Кыргызстан утулуп калмак болчу. Мына ошон үчүн ошо эки жердин эли өзгөчө пикирде туруп сактап калды. Мамлекеттин кызыкчылыгында мамлекеттин бүтүндүгүн жерин сактап калды да. Андыктан деги эле мен мындай караганда Камчыбек Кыдыршаев алабармандыкка барып алды да, деген күндө ошо Ташкент протоколун алдын ала айтып алды. Анан кайта өзү баштап, кайта өзү чегинип калды да. Мындайча айтканда, баштагы анын интервьюлар өзүнө өзү отурган жеринен чоң нерселерди үйүп алды да. Маселен, баягы 100 гектар жерди сураган экен, мен 50 гектарын бердим, анан кайта ал жер застава экен деп айткандан бул элди ойготуп койду. Элди ойлонтуп койду. Бул деген ушинтип эле берелби, бул кандай депчи. Мына ушул жерге келгенде деги эле Камчыбек Кыдыршаев бул комиссия жетектөөчү керек. Атайын кызматтын адамы мындай чек ара кызмат жетектеп аткандан кийин чек ара боюнча маселени өкмөттүн башка ыйгар мукта адамдар жетектеп атылды. Мен эми элестетип көргүлө, бул атайын кызмат деген бул мындай жарым-жартай жабык ведомствода. Мен ушу элестет, Таштемир Айтбаев, Бусурманкулбек Табалдиев, Токон Мамытовдордун ушу эл менен аралашып, эл менен айтышып жүргөндөрдүн. Булар деги эле дээрлик көрүнчү эмес, биринчи эмес. Анан ушул жерге келгенде чоң чекилик болду да. Анан УКМКнын дагы бир топ авторитети түшүп калды bunun эл алдындагы. Анан мындай эл менен айтышкан туура эмес болду да. Ошол бирок
Ташиевдин ошо барып сүйлөгөндөр азыр бир чоң талкуу жаратты да негизичи. Мисалы ошол эле баягы тилдерди жулуп алам дегендерчи. Ошо негизи мындай атайын кызматтын адамы сүйлөй турган нерсе беле деген дагы. Эме мындай да, ачыгын айтыш керек, камча ачуу калтырып койду. Анткени Ташкент протоколу тыысы кылып прокол болду. Проколу прикол болду. Протокол прокол болду, прокол прикол болуп кетти да. Мына ушуга ачууланды. Анткени ал алдырды. Анткени ал ошол жооптуу адам элден чегинип калды. Элдин талабын эске алам, элдин талабын силер бербейбиз дедиңерби? Демек бербейбиз деди. А сен беребиз деп келбедиң. Биз айырмашты айтып келебиз. Ушул жерге келгенде анан баягы башкача сезди ал. Мени башкача кабыл алат, башкача элди мындай түшүнүк бар деген жок. Таптакыр маселе башкача болчу. Анткени чындыктын бардыгы чыгып кетти. Өзгөндүн эли менен карасунун эли мындай какан казыктай турушпады. Аларды уюштурду деп жатышат. Анан чыгарымчылар дейт да. Матраимов менен Карасуда ошол эле өзгөндө болсо Мадумаровдун адамдары уюштурду деп атпайбы ошол митингди? Эгер Карасуудагы митингди Матраимов каржылаган болсо, өзгөндөгү митингди Мадумаров уюштурган болсо, анда Матраимов анан Мадумаровго баракелде деп мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Анткени алар мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин жерин сактап калды да. Бул мамлекеттик кызыкчылыкты коргошту да. Бирок андай болгон эмес да. Анартта бул турат экен, тиги турат экен. Анан кайсы бир саясатчылар жардам беришти, тигилер башка кеп анда эмес. Кеп эл өзү чыкты. Эл өзү чыгып турган элдин баары эле көрүп атты. Ошол жана мекендештөө жанагы Мирлан Ураимов деген бала эле кандай сонун кылып бүтүндөй мамлекетке, бүтүндөй ошол Мирлан Ураимов деген ушу Инеме Рахмат ушул бүтүндөй Кыргызстанда маалымат каражаттар бар жеңип чыкпады. Маалымат майданда. Эл ошонун гана маалыматына ишенип, ынанып тура албады. Башка маалымат каражаттарын силер калп айтасыңар деп кече кубанып да чыкты го. Мына бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигинин баасы кандай экенин көргөздү. Бизге эми сиз жана жогоруда айттыңыз да, эгерде ошол Ташиев көп нерселерди алдын ала жарыялабай туруп жогорку кеңешке алып келсе, балким баягы жабык эшик артында өтүп кетмек, кумарканалар сыяктуу эле депчи. Эми ошондо менде суроо пайда болуп атат. Ошол сиздер жабык эшик аркасында өткөргөн кумарканалардагы бир кандайдыр бир мындай мандем жокпу? Мисалы, ошол эле эл билбей калган дагы бир бар. Мындай да, бул кумарканалар жөнүндө мыйзам 8 апрелде каралган. 8 апрел талкуу болгон. Биринчи окууда палатада караганбыз. Ошол биринчи окууда палатада караганда менде башка дагы бир депутат сураганбыз. Өкмөттүн корутундусу барбы десек, өкмөттүн корутундусу жок деди. Биз беребиз деди. Өкмөттүн корутундусу жок. Мыйзам палатага кирбейт. Анткени өкмөт макулдугун берген жок да. Ошо уруксат берген жок да. Значит, өкмөттүн макулдугу жок болгондон кийин өкмөттүн министрликтерин көбү каршы болгон да. Анан ошол күнү добушка коюлуш керек болчу. Биз аябай сурандык. Ошол эле Аксылбек Шарипов, Төрөбай Зулпукаров, Бакыр Жеттигенов бир топ депутаттар сурандык. Бүгүн ушуну добушка коелу. Анан добуш берип коелу же четке кагалы, чекеге чабалы же өткөрүп алалы дегенчи. Бирок ал күнү алар даяр эмес болчу. Ал күнү даяр эмес болчу. Эмнегедир чочулаштан койбой коюшту, өтпөй каларын сезишти. Демек ошондо эле бүтүндөй бийликтин кызыкчылыгы бар экени оркой билип калды. Андан кийинки жумада да бардык, койгон жок. Анан 24-түндө ыңгайлуу учурду таап, ыңгайлуу депутаттарды таап келип, анан кийин койгон өзү эле бул чоң өкмөттүк лобби экенин аныктап койду. Бул эми жанагы депутаттар алар жөнүндө менимче автор эле болуп беришти. А негизги нерсе башка жакта жатат. Анан дагы бир эске сала кетүүчү жагдай, мыйзам талкуу болуп жатканда президент аралашпаш керек. Садыр Нуркожоевич ошол күнү чыдабай мындай комментарий берип жиберди. Бул анда башка депутаттарга басым болуп калат да. Ал кишиге Садыр Нуркожоевичке баары мыйзам 3 окуп өткөндөн барат. Кааласа артка тебет, кабыл алат болчу да. Анан мыйзамга комментарий бергенин өзү туура эмес болуп калды да. Өзүнүн кызыкчылыгы бар деген. Анан ал дагы айтып да жибербеди, депутаттардын дарегине дагы бир сөздөрдү айтып жибербеди. Кумаркадар боюнча биз ошо каршы чыктык да, 23 депутат каршы чыкканда чыдап айтып жиберди да, биздин дарегибизге мындай булар популисттер депчи. А бирок чын-чынына келгенде өлкөнүн эртеңкиси үчүн, элибиздин эртеңки келечеги үчүн, жерибиз үчүн
пофигист болгончо популист болгон артык да. Анан бунун кумарканалар жөнүндөчү бул улуттук кызыкчылык эмес, бул утулумдук кызыкчылык, убактылуу кызыкчылык болуп атпайбы? Анан экономикалык кызыкчылык болуп атат, эстетикалык кызыкчылык жок болуп атат. Берден мисалы тамчыны киргизе албадык мыйзам мененчи. А эртең ушул мыйзамга толуктоо киргизип, тамчы жана Ош аэропорттору ал жакта да казино ачылат. Жана Бишкекте коет, анан кийинки мыйзамдарды толуктоо менен келе берет, ал жаңы мыйзам болбойт. Бул негизги мыйзамды мындай акырын туризмди өнүктүрүү деген ассимилация этпей, анан ушул мыйзамдын жетекчиси айтып атпайбы? Бул мыйзам ишке кирсе 1 миллиард сом салык түшөт деп. Калп, карандай калп. Ал жерге курулуш керек казинолор. Ал 1-2 жылдык мөөнөт алат. Анан кийин алар салыгын төлөп беришет. Аларды салыктан бошотуп коюш да мүмкүн. Булар жаңы иштеди, баягы каникул берип коюш да мүмкүн. Толгон токой оюндар бар. Булар казинолор Кыргызстанда жадырап жайлап иштеп турган кезде 600 миллион сом түшчү экен. Булардын азыркы негиздемесинде мыйзамдын негизинде 640 миллион деп турат. Анан бирок айтып атат 1 миллиард деп, 1 миллиардты ким эсептеп берди? Анан эгер ушундай эл жол менен кете турган болсок, эгер булар айтып атпайбы, силер Кыргызстанга чыккынча бюджетте акча жок, биз бюджетке 1 миллиард сом акча түшүрөйүн десек, депутаттар, айрым депутаттар каршы чык депчи. Эгер биз ушул алар айтып атат да, бул кыргыздарга тиешеси жок, бул чет өлкөлүктөр капырлардын акчасын эче таяйсыңар. Алар келип төгө берсин, силер эмнеге каршы чыгып атасыңар деп бизди чыккынча көрсөтүп атпайбы? Биз улуттук эртеңки элдин кызыкчылыгын эске алып атабыз да. А эгер ушундай боло турган болсо анда келинде Чолпон атага деле ушундай кылып туруп сойкукана ачып коёк, кыргыз эркектери кирбейт деп. Түпкө нашакана ачып коёк, кыргыздар чекпейт деп. Боло бермек беле. Болбойт да бул. Бюджетти толтурабыз деп. Эгер ушунун ордуна сен альтернативдик службага өткөндө бир массалык маалымат каражаты сурап да. Ай дедим, могу жанагы машиналар жүрбөйбү, терезесин чүмкөп караңгылаткан. Ошолорго уруксат берсең 500 миллион түшөт. 500 миллион сом. Казино түшкөндөй акча түшөт. Казино түшкөндөй акча түшөт. Андан көрсөк, ошолорго уруксат бергенче бер, каралардын машинасын чүмкөт айдырып. Ал жаштардын бардыгы машинасын жанагы тонировка деп коет го, ошо менен айдагысы келет. Ошого уруксат берип койсоң бүт түшөт. Техосмотр деген бар болчу илгери. Кыргызстанда азыр 2 миллиондон ашкан унаа бар. Илгери техосмотрдан болчу, ар бир неме ошо машинасы үчүн 500 сомдон аябайт. Мына 1 миллиард сом ошокто турат. Техосмотрду кайта калууна өкмөттүн мурдук токтомунда жокко чыгарып кайта киргизип кой. Эгерде ушундайлыгын ар бир машинанын ээси бир жылга 500 сом алуу үчүн кымбат деле эмес. Төлөп берет. Азато улут аман калып атпайбы, карышкытта кой аман калып атпайбы. Бизге түсүнүк эми ачык айтыңызчы, ошондо баягы казино курабыз дегендер бир 5-6 эле олигарх болуп атат да турабы? Эме бул мындай да кумарканаларды жапкандан кийин деле булар иштеп атат. Подпольночу. Бирок буну мыйзамсыз да. Мындай мыйзамсыз иштеп аткандан кийин буга уруксат берип коет дагы, эртесин барып туруп штраф салып алып берет да, булар мындайча айтканда төгүп атат. Жарымысын ошо эмне атат, нелегалдуу бизнес болуп. Анан булар азыр мыйзамдаштырып бергиле, итактын иштетип атасыңар, жапкандар жоксуңар. Анан көчө ачык эле бергиле. Биз мында ачык эле төлөйүк, ачык эле эмне болот деп. Анан чын айтканда бул кумаркана деген өзү бул аңгилик да. Аңгилик менен баңгилик бир тууган да. Бул деле терроризм сыяктуу коркунучтуу, улут үчүн коркунучтуу оору. Бул азарт, кумар. Анан айтып атпайбы, эми арак деле, тамеки деле, булардын бардыгы эле кумар да депчи. Эми эркек болгон жерде элмек болот. 2 киши отуруп алып пиво ичиши мүмкүн, 100 грамм ичиши мүмкүн. 2 киши, 4 киши отуруп алып туруп, таксистер отуруп алып туруп, карта ойноп калат, нарды ойноп калат, обедтен тимирчи. Эми алар менен кумарды неме кылбаш керек, салыштырбаш керек. Кумар деген бул таптакыр башка. Кумар деген азарттан оорукчан, адам ооруйт. Ага кирдиң бүттү чыгышың кыйын. Ал деле сен мындай көз карандылык билгүлүк. Анан мисалы эми картаны ким ойнойт? Депутаттар баарыбыз ойнойбуз картаны. Эрмекте ойнойбуз. Анан эми эркек болгон жерде эрмек болот. Анан ошону деле силер мына арактан деле түшүп атат, тамекиден деле түшүп атат. Эмне үчүн бул кумардан түшпеш керек дегенде, эми аларды салыштырып болбойт. Ал бүткүл дүйнө жүзүндө бар да. Кумарканалардын менен башка азарт оюндары менен мындай нарды, шахмат, мисалы шахмат ойноп деле байге сай ойной берсең болот. Туурабы? Шашка ойноп деле кел 50 сомдон ойнойбуз, 20 сомдон ойнойбуз деп кызыкчылык кылып ойносой болсо болот. Эми ал таптакыр башка да. Анан ушул кумарканалардын артында акчанын артында башка да кызыкчылыктар бар. Башка кызыкчылыктар, мисалы ал жактан түшкөн акчалардан атайын мисалы жана неме деп коет, каралар деп коебузбу, преступный мир деп коет да. Ал жакка дагы кумарканалар өздөрүнүн немесин төлөп берип турат.
Ал бүткүл дүйнөдө белгилүү ал. Кумарканалар, банки менен аңги менен шугулдангандар өздөрүнүн пайыздык көлөмүн төлөп берип турушат. Бул дагы ошого негизделип баратат. Конечно, ошондой эле. Бунун артында чоң күчтөр бар деп аткан. Ошондой күчтөр да бар. Анан айтып атпайбы, бул эң негизгиси эле туризмди өнүктүрүү депчи, эми. Султан, бул сылтоо. Эми ошол карта ойногон келген киши көлгө түшпөйт. Тамчыдан ошо көлдү карап коюшу мүмкүн. Жалаң дүйнөдөгү эң чоң криминалдар келет, өздөрүнүн менчик самолет менен учуп келет дагы. Ошодо анан ал жерде сойкулук болот. Ал же кумаркана болгон жерде бангилер сатылат. Банги заттар бар сатылат. Кыргыз жарандары кирип ойнай албайт деп кандай кепилдик болушу мүмкүн? Ошо таң каласыз ошо кыргыздарга киргенге тыйым салат. Кыргыздар кайсы жерге кирбейт? Кыргыздар любой жерге кирет. Алда Кордойго барып туруп эле казактардын айди картын алып алсаң болот. Толтура биздин Россияда орустардын жаран, кыргыздын жарандары чыкпай эле орустардын жарандарын алардын баары келет. Анан ошол жерде иштеп атырдым эле иштей берет. Эми аны ким көзөмөлдөйт? Өкмөт өзү көзөмөлдөп коет. Өкмөт өзү кызыктар болсо өзү көзөмөлдөмөк беле. Анан ал болбогон сөз. Кыргыздар кирбейт, кыргыздар ойнойт. Бул только чет өлкөлүктө. Кыргызстанда болуп атса, кыргыздар кирбей коебу? Еще как кирет? Рыскельчинбекович, эми мына жаңы баш мыйзам кабыл алуу, кол коюлуу алдында турат да. Эми менде бир суроо пайда болуп атат. Мыйзам кабыл алынса, баягы иш кагаздардын баардыгын кайра баштан оңоп чыгыш керек, ушундай машакаттары бар. Анан 6-чакырылыштын депутаттары күзгө чейин баягы эме убактысы бар. Анан сиздер кандай болуп каласыздар? Жаңы баш мыйзам менен иштейби, 6-чакырылыш жогорку кеңеш же азыркы действующий орусча айтканда ошол мыйзам менен иштейби? Мен ушул баш мыйзам балекетте башталганда эле айткамда, бул баш мыйзам баш алабан кабылданып атат. Бул балекет мыйзам баш жаратылган бага турган эмес, бул таш жаратылган мыйзам депчи. Таш жаш мыйзам эмес, бул таш мыйзамды айтканда, эми азыр баш мыйзам ушул жумада кабыл алыш керек. Анткени 2-майга чейин токтом чыгарыш керек да. Ушул жумада борбордук шайлоо комиссиясы токтомун чыгарып, президент көрүш керек. Президент кол койгондон күндөн баштап уже күчүнө кирип баштайт. Күчүнө кириш үчүн баш мыйзамдын алдындагы башка мыйзамдарды, жаш мыйзамдарды кабыл алыш керек. Бул конституциялык мыйзамдар, кодекстер, мыйзамдардын баардыгы баш мыйзамга мындайынан ирет менен шайкеш келтиришибиз керек. Биз жогорку кеңеш эски баш мыйзам менен жашап атабыз. Жаңы баш мыйзам менен фракция деген түшүнүк жок. Анда кандай болуп калат? Мына ушундай алишемдиктер көп болот деги эле мен күндөн күнгө ушундай ой кетип атат да, баш мыйзамдын бардыгын айтып атпайбы? Башкы дирижеру бул Садыр Жапаров, эле ошого таң болушуп атпайбы? Бирок ал айтпады, мисалы өзүнүн берген интервьюсунда мен жооп бербейм, биринчи мына ушулда биринчи маалыматты кайдан чыкты? Феликс Шачамачкулов Садыр Нуркожоевичке кирип чыктым, анын баш мыйзам менен башы деле ооруп аптыр. Асыресе ал тиги тышкы саясат боюнча көбүрөөк алектенип, мындайча айтканда баш мыйзам маселесин 2-3 орунда эле карайт экен дегендей сыпаттаманы берип айтып чыкпады. Мен ошол күндөн баштап чексинип баштадым да. Анан кийин дагы бир топ менин жолдошторум, досторум баягы Садыр Нуркожоевичке кирип жүргөн немелер айтты да, ушундай биз дагы кирип чыктык, мындай алыны башка адамдар ынандырып койгондой көрүнүп атат дегендей сөздөрдү айтышты да. Анан мен качан гана мындай тастыктамага такалып калдым. Азаттыктын интервьюсуна маек берип жатып Садыр Нуркожоевич өзү айтты да. Өзү айтты. Баш мыйзамдын эгер жакшы иштебесе Конституциялык кеңеш, жогорку кеңеш анан эл жооп берет деди. Өзүнүн жоопкерчиликти алып салды. Мен жооп бербегим дегенде кылды, анткени ошол эки орган жооп берет деди. Мен деле берчимин. Негизги демилгечилер ошол жакта турат. Конституциялык кеңеш менин ичинде турат, жогорку кеңештин ичинде турат. Мына баш мыйзамдын балекетти баштагандар, ошону таңуулагандар мен билгенден Садыр Нуркожоевич эмес, анын жанындагы адамдар болгон. Мен көп эле уккам да. Ошол ынандырышканда ушундай кылабыз, реформага барыш керек, президенттик башкаруу кылыш керек, бүт бийликти алыш керек, темирдей бекем тартипти орнотуш керек, баш көтөргөндүн баарын чабыш керек дегендей айтып жүргөндөрдүн көп эле укчумун да. Анан ошолордун гана демилгеси болду го деген менде
баягы бүдөмүк ойлор уже калыптанып калды. Мен азырда эле айта алам ушу баш мыйзам боюнча башкы держо бул Садыр Жапаров болгон эмес. Рыскелдин чейин соңку суроо болсун. Азыртадан баштап эле мындай эл арасында жөө-жомоктор кетип атат да, мындай күздөгү боло турган парламент депутаттарында кимдергелерин чечип койду деген маселелер. Эми сиздин жорамалыңызда ошол күздөгү парламенттик 7-чакырылыштагы парламенттик шайлоо кандай нукта болушу мүмкүн? Анткени кандай формада шайлоо өткөрөбүз дагы белгисиз болуп атпайбы азыр? Туура. Азыр саясат өтө опурталдуу болуп туруп, ушунчалык тез өнүгүп атат. Биз эмес, бийлик дагы ээ болбой калып атат. Эл аралык уюмдар да таң калып атат. Мисалы мына чек ара маселеси да, чек ара маселеси 3 айда чечилмек болчу да. Ишеним деп чыккан Өзбекстандын президенти дагы, биздин президент дагы айткан. 2 ай өтүп кетти. Мына 10-май деп атпайбы? Аларды чече албайт. Чече албайт. Чек ара маселеси чечилбей турган жакка кетти. Мен билгенденчи. Азыр мына өзгөндүн эли, Кара суунун эли өздөрүн кемпир абатты сактап калгандан кийин алабы калктар чыгат. Биз орто токой сактагычы бербейбиз деп. Аксылыктар чыгышы мүмкүн. Биз тиги үңкүртөөнү бербейбиз, тиги жерди бербейбиз деп. Баткендиктер да чыгышы мүмкүн да. Биз жанагы Чечме булакты бербейбиз деп. Анан кийин Таласта да талаш жер бар да. Ошондо атактуу Айтматов бала кезде барып келип жүргөн Ойгайын деген эң кооз жайлоо Өзбекстанга ижарага берилген да. Ал жакта кыргыздын бир топ, мына биздин айылдагы адамдардын мүрзөлөр сөйөктөр ошо Өзбекстан жакта калды. Укум тукумдар барып келип бата окуялбай калды. Мындайча айтканда чек ара маселеси мындай күндөн күнгө чечилбей турган жакка кетип баратат. Бийлик эмес, биз дагы мындай уже таңгалуу менен карап калдык. Бул кандай болуп кетет деп, анткени ошого кетип баратат. Ошого кетип баратат. Анан ушул жерден чоң чекилик, кемчилик кетти да. Анан эми эч ким кепилдик бере албайт. Эртең ошо чечип калса, эми Ташкенттин талабы катуу болот. Алар биздин бийликке мындай күмө сурап калышты. Булар компетенция адамдар экен, булар чече албайт экен деп, эми кемпир абаттан, орто токой сактагычынан негизги нерселерди мындай кылса, анан баягы массалык маалымат каражаттарында булар башында эле туура эмес маалымат берише албады. Мына өзбек-кыргыз чек арасы чечилбеген 30 жылдан бери чече албаган эмени биз чечтик. Анан 100% чечтик деди. Карандай калып да. Кудайды карап айтпайсыңарбы дегенде. 97% Өзбек-Кыргызстан чек арасы баш чечилип калган да. 2016-17 жылы Атамбаев акыркы немесинде 1170 гектар жер чечилип калган. 1400 километр Өзбек-Кыргыз чек арасы. Анын 1170-85% 6-октябрь 2016 жылы болуш керек. Атамбаев онда чечилип кеткен болчу. Анан калган 15% болчу. 15%да 13-12% чечилип калган. Эң эл чечилбеген 3% жер калган. Анан 3% жерди биз чечтик деп 100% чечтик деген сөз өзү мындай туура эмес болчу. Анан эл дагы мындай алдай албайсың да. Анан ачык айтыш керек болчу да. Бул ушу эң негизи чечилбеген жер Кампир абад болчу, орто токой сактоо болчу, Чечме булак болчу. Анан ошо жана Алабыдагы, Аксыдагы айрым гана чек ара участоктор болчу. Бир 100 километр тегерегинде чечилип болчу. Калган бар чечилип калган да. Анан чек ара маселесин булар 30 жылдан бери бийлик чече албаган, биз чечтик деп атпайбы. Бийлик чечкен да, бул президенттер бар чечкен да. Эң эле мисалы азыр мени төбө бастык алып жатып калышат. Мисалы Атамбаевдин авторитети азыркы Өзбекстан президенти менен мамилеси аябай жакшы болчу. Аябай мамилеси жакшы болчу. Жеке мамилеси жакшы болчу. Анан агасын таап берген. Анан алардын жубайлары да бүгүнкү күнгө чейин телефон менен сүйлөшүп, мындай үй бүлө катташтар бар. Ошол киши чечпей чыштап кеткен. Ушул жерди чече албай кеткен. Авторитет күчтүү киши. Анан анчалык авторитет жок болчу да азыркы немелерде. Ташкент бийлигинин алдында. Анан булар биз чечтик деп эле башында айтыша албады. Мына чече албай калышты да. Ушунда анан күздөгү шайлоолор жөнүндө мисалы айтып атпайбы, азыртан чечилип калыпты округтардычы. Эгердеги баягы башында айтышпады 35 бул бир мандаттуу мисалы аймактардан барат деп. Аймактардан барганда аймактан ким барат? Каймактар барат да. Аймактын каймактары барат. 3,5 миллион шайлоочу боло турган болсо 100 миңден 35 округ болот. Бул бир мандаттуу округтар болот. 55 мандат партиялык болот. Анан ошо партиялыктын дагы кандай болот? Анын босогосу кандай болот? 3% болот, 3%. Ошол талаш айыл. Анан ошону азыр мына баш мыйзам күчүнө кирсе, кассалык мыйзам менен жөндөйбүз.
Ана конституциялык мыйзам менен жок, бул мындай дагы 7% чек боло турган болсо анда бийликтин айтканына келет. Мисалы жерлерден деле талапкерлер бийликтин айтканынан чыкпагандары келет. Мисалы азат айтып койсоң болот, ногу жогорку кеңештин ичиндеги бай депутаттардын баары келет. Кайра эле. Кайра келет. Бүгүнкү күндө жана кумарканаларга, баш мыйзамга добуш бергендердин баардыгы бекер добуш берген жок. Алардын баардыгы ошол эшигин кагып киришти. Биз силерди колдоп беребиз, силер бизди кийин колдоп беле деген ымала менен кетип атпайбы? Ушул өңүттөн алып караганда азыркы чемкирик атаган 6-чакырыштын эң алдыңкы катардагы бай кадыр калың эмес, камчы калыңдар кайра келет. Буну бөлкүңөр деле көрүп болот. Анткени талас бирилип өтүп болот 100 000 шайлоочулар. Таластан мен деген бай келет. Башкалар эсалбер келе. Мисалы Карабалта Панфилов районунан Динара Шертаева утуп келиши мүмкүн толук эле. Беловодскийден Сокултан Эльвира Срабалдыга, бияктан Абдушата. Азыртан эле айтып койсоң болот. Эгер алардын ниети бар болсо, алар жеңишке жетишет. Анткени акыркы Бишкек шаардык кеңеште болгон шайлоолор көргөзүп койбоду. Коомдун деградация болгон октябрь шайлоосу эч кандай мындай жыйынтык чыкпаганын көргөзүп койбоду. Бийлик дагы эл дагы жаңы шайлоого даяр эмес экенин көргөзүп койду. Анда эски мамиле кетет, дагы эле добуш сатып алат, дагы эле административдик ресурс, дагы эле каржылык ресурс, каршылык ресурс бүт. Скельцинбекович, сизге ушул келип маек берүүгө убакыт бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо мындай эми жакшы ниет кылып туралбы, Кыргызстандын алдыдагы келечеги бир жакшы нукка бурулат деп үмүттөнүп турабы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул эле видеону, ушул эле интервьюну сиздер биздин соц тармактардын бардык баракчаларыбыздан окуй аласыздар жана көрө аласыздар. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.